Көтерме айылының тұрғындары, менің атым Болотбек, фамилиям Дүйшналиев, мен дағы Осмон акемде ол номер 19 бір мандатты округтан талапкерлігін қойғым. Анан Осмон акеге бүгін сұрау берейін деп отам да, жарамды қатардағы адам қатары. Мен акемдің сөзінен оңлай сұрау берейін, баяғым абонент қатары жолбосы бейсіз емес, неше күні дебаттарға атайын ұйыстырғанымызда ошо бизде саясий тандоолор болсун, жолбосо биздин коомубузда ушул лидерлердин өз чыгышы, ушул саясатчылардын кичине мындай түптөлүшү, коомубузда алгылыктуу мындай жүрүштөргө бир салым кошот да, анткени жогорку кеңешке баргандан кийин ал жакта мындай өзүбүздүн өрөөндүн кызыкчылыкты коргогон, кече мурунан коррупцияга аралашпаган мындай таза адамдар барса, ушундай оюмда ошол таза инсандар барса, таза күрөш болот да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 5-октябрь эмне деген бизди саясий анан экономикалык кризиске кептеди да. Кыскасы, биздин ушул өрөөнүбүздө бардык көйгөйлөр башы эмнеден келип чыкты, бир туугандар? Башы саясий кризистен келип чыкты да. Андан кийин экономикалык кризиске кептеди. Мына акем айтып өтүп кеткендей, Аристен атайын программа келген бул жакачы. Агентство развития инвестиционного сообщества деп коет да. Ошол инвесторлордун чогулуп келгени бул Арис деп аталат. Но ошол Арис эмне үчүн акем айтып кетпеди? 2022-жылга жылып кетти депчи. Бирок эмне себептери айтылган жок да бул жердечи. Карапайым калк билбейт да тилекке каршычы. Эмне үчүн жылып кетти? Ошол тендерлер бүгүн кымбаттаган үчүн жылып кетти да. Анткени кече күнү 50 миллионго ушундай тендер ойнотулат. Бул тендер деген атайын мамлекеттик тендер ойнотулат да. Ушундай бир схема бар азыр. Ошол тендер 50 миллион сомго мисалы алсак, бул үй бүтүш керек эле. Строй материал, ошол жерде бардык бензин жана башка нерселердин бардыгы кымбаттап кетип, ошол проекттер допработа деп коет. Дагы дополнительный акча кошулуш керек. Эми ошого сиздер суроо бериңиздер да. Мен дагы акеме суроо берейин деп атам. Мына ошонун кымбатташына, саясий кризистин алып келишине, сатуулардын айынан болду. Туугандар, ал сатуулар каяктан болду? Бекеним Кыргызстан, Биримдик деген партиялардын айынан болду. Баарыңыздар билесиздер. Аны жашырбаш керек. Мына эми ушундай кризистерге кептелип келип, акемде ошол жакка тилекке каршы. Мен каалаган эмесмин. Ошол партияда катталып калган бирөө кал. Республиканын ичинде масштабдуу сатып алууларды кылып төңкөрүш болду. Өзүңүздөр билесиздер. Мына ошонун айынан ири проекттер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алдыңкы жылдарга жылып калды. Эми сизге суроо, келечекте дагы ушундай сатып алуулар болуп, жолбосо ушундайлардын айынан элге жардам берем дегендин ордуна наоборот бир саясий кризиске, экономикалык кризиске кептеп албайсыз беке? Биздин шайлоон айтып атпайбы? Бул партияга кирдик, тиги партияга кирдик. Биз ал партия менен чыкканда, мен Өнүгүү партиясынан азыр депутатмын. Өнүгүү партиясы биринчиден 2020-жылы шайлоого катышкан жок. Биздин партиядагы адам барып ошол партияга кошулуп, политсовет чечим чыгарып, шайлоого катышпайбыз дегенден кийин биз ошол партияга барып талапкер болуп кирдик. Бирок биз азыркы мезгилге чейин мен бир дагы партиянын мүчөсү эмесмин. Сатып алуулар боюнча айтып атат, ал партиянын иши, мен үгүт иштер менен гана алек болгон. Партия финансылык жагын кимге көзөмөлдөттү, кандай кылды, анын партиянын лидерине барып сурап алыш керек. Мен токтогул элдин алдында, шайлоочулардын алдында мен өзүмдүн тазалыгымды дарыма далилдеп жүргөм. Анан Арис боюнча айтып атат, ошол саясий немеден ушул тендерлер өтпөй баа өсүп кетти деп. Бул дүйнөлүк тенденция. Бааны өсүп аткан. Былтыр шайлоо бузулбай, шайлоо болду, парламент өттү, мынча партия өттү деген күндө дагы бүгүн баа өсмөк. Ооба, саясий абал башкача болушу мүмкүн болчу. Бирок баа өсүп атат. Бул дүйнөлүк тенденция. Туура, мына азыр каттын бир копиясын Арис боюнча болот илине берип койсоңуз болот. Эмне үчүн ошол тендер аткарылбай калды? Мына мен кече Кара Суу айылына барсам, мектептин тендери 2018-жылы өткөн. 60 миллион сомдун тегереги толук бүтүш керек эле. Мына подрядчикке барсаң,
көзүнөн көз жашы чыгып элек. Не болду? Баягы суммага мен бул курулушту бүтүрө албайм дейт. Курулуш материалдары 2, 3, 4 эсе кымбаттап кетти. Үй чумай кымбаттап кетти. Цемент бардык тарабында. Ошон үчүн бардык нерсени эле биз саясий өңүткө байлай берген болбойт. Айтып атпаймынбы, саясатты ойноп бүттүк. Эми экономиканы ойлонолу. Урматтуу Осмон Жолдошбекович, сизге бүгүн Кудайга шүгүр көтөрмө айылынан жолугуп калдык. Сиз буга чейин дебаттарга келбей жүргөнсүз, бирок мен 1-2 жаран катары сизге суроо берип алдым. Жана ошо суроого сиз жооп бердиңиз. Бул тендерлердин баасын көтөрүлүшү дүйнөлүк тенденцияга такадыңыз. Урматтуу Осмон Жолдошбекович, мен бул жообуңузга мен комментарий берип коеюн деп тура көрдүм. Осмон Жолдошбекович, бөлөк мамлекеттерде мисалга алсак, Россия ошол Орто Азиянын мамлекеттеринде бензиндин баасы бүгүнкү күндө Казакстанда 29 рубль болуп турат, а бизде 2 эсе көп. 58 сом, 60 сомго жетип калды АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин маркасы. Мына ошого окшогон бүгүнкү күндө колдонуучу чигит май деп коелу, тамак жасоочу май, өсүмдүк майы. Бул бүгүнкү күндө бизде литри мына 130-150 сомго чейин чыкты, өзүңүз билесиз. Жана ошондой эле Союздун баасы 200 сомго чейин чыкты. Мына ошолордун бардыгы сиз дүйнөлүк тенденцияга такап койдуңуз, бирок дүйнөлүк тенденцияда баа мынча 2 эсе бат өспөйт, өскөн дагы эмес. Бул биздин саясий экономикалык кризистин айынан келип чыкты. Экономикалык кризистин айы, бул саясий кризис, бул сатып алуу, сатуу, мына шайлоо соодагеринен болуп чыкты. Минибистин дагы эл үчүн, токтогул үчүн күйгөн иштери бар. Убакыты келгенде муну да баалап алабыз. Түз жүрсө, жакшы иштерди кылса, азыр жаш, 30 тегереги. Эл менен боло турган болсо, 4-5 жылдан кийин өзү эл алып келип муну отургузуп алат. Ошондуктан, урматтуу шайлоочулар, ар бир айтылган сөз, бул атылган ок. Сөздү дагы этияттап сүйлөйлү. 30 жылдан бери саясатты кылып жүрүп, мен 30 жылдан бери саясатчы болгон эмесмин. Мен мамлекеттик кызматты иштедим. 7-8 жыл 3-чү курстан баштап бизнес кылдым. Утума туруп алгандан кийин мамлекеттик кызматка бардым. Анда да барбайт элем. Атам раматылып келип, мен сени бизнесмен болсун деп окуткан эмесмин. Мамлекетчил болушуң керек, ишке болушуң керек деп ошо каржы министрлигине барып ишке кирип, ошо жактан 2003 жылы өзүмдүн мамлекеттик кызматтагы жолумду баштагам. Туура баанын баары өскөнгө мына биз ЭСке кирдик. Ошол эле убакта дыйкандарыбызга продукциябызды толук Россияга башка нерсеге кете албай атабыз. Биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөрүбүздү колдой албай калдык. Заманбап лабораторияга Казакстан 100 миллион берсе, бир президентине таарынып аны албай коюп, лабораториябыз жок азыр ошол жерден өтүп продукциябызды кетирели десек. А өзүбүз кайра Белоруссиянын, Россиянын этин, колбасасын, конфетин жеп калдык баары. Өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү биз талкалап алдык. Ошондуктан, урматтуу шайлоочулар, бардык жакшылык иштер ниетти жакшы кылсак, ниетти түз койсок, айткан сөзүбүз чын болсо, айткан сөзүбүзгө жооп бере турган болсок, айтып атам, бир талапкер келип депутат болуп шайланса, эртең садегиңер курулуп сууңар чыгып калбайт. Аны чогуу аракет кылышыбыз керек. Мыйзамдуу аракет кылышыбыз керек. Бардык ишти кагаз жүзүндө жүргүзүңүздөр. Акырындан алдыга жылы берсек болот. Анан саясатты кичине азайтып, экономика менен көбүрөөк алек болуш. Дайыр суроо берейин аке. Дайыр бир суроо берейин ба? Элдер кичине маалымат алабыз. Жөнөкөй эле суроо. Эми жумурай жүрүп атайын ушундай дебаттарды уюштурганбыз. Эми тилекке каршы акеме рахмат аке. Атайын микрофонду берип атат. Мен ушундай учурларды сыйлайм да. Урматтуу көрдүгандар, айтылып өттү. Спецфонд боюнча мына баардыгыбыз бир сыйра маалыматыбыз бар бул жөнүндөчү. Акем айтты. Экономикалык абал өзгөрүп, инфляция болуп атат.
Доллардын куну өзү атат. Мына ушул маселелерге такалды да. Акем 1 жылдан бери жогорку кеңеште мына отурат, өзүңүздөр билесиздер. Мөөнөтүн бир сыйра узарып калган эмес. Тилекке каршы ушу саясий багытта. Анан ошол спецфонддун багыты бүгүн 73 миллион сом түшөт жылына. Но ошол эгерде инфляция болгон болсо, эмне үчүн ошол жогорку кеңеште отуруп акчасын көбөйтпөйт? Анткени инфляция болуп атат да. Акчасын талап кылыш керек. Турабы? Жашоо өсүп атат, демек биздин дагы сурамжылоо, кем карчыбыз өсүп атат. Ошого жараша спецфонддун акчасын көбөйтүш керек эле. Биринчи суром. Экинчи суром, ушул жерде так кез айтыш керек. Спецфонддо бүгүн 1 миллиард 176 миллион сом карады бир туугандар. Но ошонун ичинде ири проектилер бири да бүткөн жок. Бул мына насостук станция да бүткөн жок. Бир туугандар, биз буга чейин журналисттик иликтөө кылып келгенбиз. Мына ошол жерде бул иштерди ишке ашырабыз. Ашпайт бир туугандар. Ан үчүн жоопко тартыш керек. Кимди жоопко тартыш керек? Мына бүгүн акем сиздерге кылмыш козголгондун барагын берди. Дал ошол кылмыш ишти биз чырылдап атып, райондун прокурору менен кылмыш козготконбуз. Аны ген прокурор козгогон эмес. Бир туугандар, парламенттен козголуп, ошол ген прокурордон козголуп, бүгүн ошол райондук прокурорго келсе мен тилим кесип берем ушул жерден. Дал могул жерден чырылдап биз ошону козготконбуз. Бул экинчи сиздерге маалымат. Үчүнчү маалымат, мына акем Кудай бурса жетип кала турган болсо, сиздерге так кез айтыш керек бүгүн. Мына дал ушул насостук станцияда Коён Талай Чотоев Коянович ошол жерде председатель болгон, 7 председатель болгон, бири ошол 2015-тен 2019-га чейин иштеген. Тазабек Сарпашев тилекке каршы акебиз бул дүйдөнү кош айтып кетти. Ал ошол жерде байкоочу кеңештин төрагасы болгон. Майор Асанканович аким болгон. Мына ошол 3 адамды жоопко тартыш керек. Бир туугандар, ошол жерде ууру кескин болду. Акем бүгүн так кезде ошолорго барса чара көрүш керек. Алар менен дос болуш керек, чай ичпеш керек. Бирден бир себеп мына желек диле болуп ушинтип жүрөм. Эгер биз барсак таптазалайбыз. Сиз ошого жооп бериңиз. Ошолорду жоопко тарта аласызбы? Эмоцияга берилбейли. Баарыбыз элбиз. Биринчиден 2016 жылы мыйзам кабыл алынып 43 миллиондон 70 миллион сомго өскөн. Азыр болот эми айтып атпайбы, жогорку кеңеште отуруп, эмнеге инфляция болсо 70 миллион сом көбөйбөйт. Эң биринчи мыйзам кабыл алып атканда мен депутат эмесмин. Мен депутат болсом, ошол убакта ушул 70 миллион сомду доллардын курсуна байлап коймокмун. Комитеттен ошентип өткөздүрмөкмүн. Бүгүнкү күндө ошо 75 миллион сому 85 миллион сом болду. Же болбосо ошол мыйзамга мен депутат болсом, инфляцияга байлап коймокмун. Канча пайыз инфляция болуп атат, ошончо пайыз биздин 70 миллион сомубуз көбөйүп турган. Өкүнүчтүү, ал мыйзамда жок. Биз мыйзамдагы гана нерсени аткарабыз деп атат. Бирок болот айткандай, бул маселени көтөрүп, бул мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин анан биз ошол инфляцияны дагы доллардын курсуна байлап койсок дагы ошол нерсени талап кылса болот. Экинчи, мына болот эми мен жогорку ген прокурордун катын берип коеюн, тааныш. Силер дагы бу жерде салымыңар бар, мен айттым. Жарандык активисттер дагы муну көтөрүп жүрүп, 7 иш козголуп, мына ответин да бердим. Мына азыр айтып атат, Чотоев деп айтып атат, майор деп айтып атат. Мен айттым го, биз мыйзамдуу өлкөдө жашашыбыз керек. Тергөө бүтүп, соттун чечими чыга турган болсо, ошолордун баарынын аты аныкталат. Мен алар бир тууганым да эмес, жакыным да эмес. Мен бир столго баягы сени чакырганда ошол жерден отурдум чай ичип, башка мен аларды көргөн да эмес. Алар менен катташым да бар. Ошон үчүн бардык суроого даярбыз, урматтуу шайлоочулар. Биздин азыр саат 5:30 дагы жолугушубуз бар. Өзүңүздөр баарын түшүндүңүздөр, көрдүңүздөр. 28-inde активдүү келип катышып, жакшы добушуңуздар тандаган талапкерге берип, активдүү катышып бериңиздер. Осмон Жолдошбеков, сиздин экинчи берген суроомо дагы жооп бердиңиз. Эмне үчүн спецфонддо акчаны
баасын көтөртүрбөйбүз, анткени дүйнөлүк тенденция болуптур деп сурай берсем, сиз жооп бердиңиз. Бул менин ушул жогорку кеңештин депутаттыгына барып калсам, же болбосо ушул акчанын көлөмүн бүгүнкү күндө 73 миллион сомдун көлөмүн сиз дүйнөлүк тенденцияга такап доллар кунуна байласам деп айттыңыз. Бул жолуңузга да мен комментарий берип коеюн, урматтуу Осмон Жолдошбекович. Бүгүнкү күндө сиз мына 1 жылдан бери депутат болуп, ушул биздин спецфондко түшкөн акча буга чейин дагы доллар кунуна байланган, ушунун даражасына теңелген деп айтылат. Мына бул жаатта да сиздин маалыматыңыз жок экен. Бул Токтогул өрөөнүнүн эң бюджетин толтура турган, же болбосо бир чоң акчалардын өлчөмү келген спецфонд болчу. Мына бул жөнүндө да сиз Токтогул өрөөнүндө маалыматыңыз жок экен. Анан сизге ошол жоогуңузга эле комментарий катары долларга такабаш керек, урматтуу акем. Анткени доллардын куну эртеңки күнү эмне болот эч ким билбейт. Менде мындай сунуш бар. Ал выработка болгон ар бир электр энергиянын өлчөмүнө биз Токтогул өрөөнү ошол өлчөмдүн бир бөлүгүнө ээлик кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо гана биздин спецфонддун акчасы көбөйөт жана бизде социалдык, же болбосо ирригация, мелиорация маселелерин чечүүнүн бир жолу. Ошондуктан долларга такоо бул өзү тура эмес. Бул сиз дагы көбүрөөк бул маселелерди тереңинен изилдеп чыгып, анан айтсаңыз туура болмок. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө түшүп жаткан акчанын көлөмүн дагы эффективдүү иштетиш үчүн мына ошол спецфонддун айланасындагы ууру кескин коррупционерлерди жоопко тартып, ошол акчаны, элдин акчасын бир тыйынын коротпой эффективдүү иштеткен да бир жолу бар. Андыктан сиз ошол коррупционер уурлар менен бирге чай ичпей, алар менен ымалашып достошпой, принципиалдуулукту көргөзүп, ошол коррупционерлердин көзүн чукуш керек, көзүн тазалаш керек. Тилекке каршы ал коррупционерлер сиз менен парламентте чогуу табакташ болуп жүрөт. Бул жаатта дагы биз жигердүү иштерди алып барсак болот. Бирок буга эрк жана тазалык керек.